Ноокатта көмүр шахтасында калган адам изделип жатат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев берген маалыматка ылайык 23 декабрда Ноокат районунун Баглан айылындагы көмүр кенин суу каптаган. Анын айынан Кызылкай шаарынын 25 жаштагы тургуну суу астында калган. Шахтадагы башка жумушчулар качып чыгууга үлгүргөн. Учурда шахтадагы техникалык коопсуздук боюнча милиция териштирүү ишин баштады. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда көмүр шахтасындагы сууну сордуруу иштери жүрүп жатат. Залка режиссер Болот Шамшиевдин сөөгү аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Белгилей кетсек, Шамшиев 2019 жылдын 21 декабрында 78 жаш курагында ооруп каза болду. Маркумдун артында 3 уулу жана 2 кызы калды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев белгилүү кыргыз кинорежиссеру Болот Шамшиев каза болгонуна байланыштуу анын үй бүлөсүнө көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин Акорда KZ сайты жазды. Болот Төлөнович дүйнөлүк кино искусствосуна эбегейсиз из калтырды. Ал эки элдин ынтымагын бекемделишине чоң салым кошту. Болот Шамшиевдин аты эсибизде түбөлүк сакталаарына ишенем деп айтылат телеграммада. Касым-Жомарт Токаев Болот Шамшиевдин жараткан эмгектери эки элдин орток маданий байлыгы болуп калганын белгилеген. Таласта жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Жабыркагандар бар деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Талас облусунун Талас районундагы Кызыл Туу айылында Honda Accord үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктан 2 эркек киши каза болуп, 1992 жылы туулган бир жигит жабыркаган. Жерине 5 куткаруучу тартылып, каза болгондорду унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандарды тез жардам кызматкерлери ооруканага алып кетишкен. Жалал Абад облусуна караштуу Казарман айылында чыккан өрттөн 6 жашар кыз каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, бөлмөдөгү терезе парда күйгөн, кырсыктын келип чыгышына электр жабдууларын туура эмес колдонуу себеп болгон. Ошондой эле Кант шаарында өрт кырсыгынан 51 жаштагы эркек киши каза тапты. Анын бөлмөсү өрттөнүп кеткен. Кырсыктын келип чыгышы такталууда. Кыргыз өкмөтү 50 памирлик кыргызды үй бүлөсү менен Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүп келди. Кандаштар 23 декабрда жаңы конушуна жайгаштырылды. Азырынча памирлик кыргыздар эски мектептин имаратында. Бул туурасында Ош облустук социалдык башкармалыгынын башчысы Абдуали Балтабаев билдирди. Анын айтымында, мектептин ичи капиталдык ремонттон өтүп, меш коюлуп, жашоого ылайыкташтырылган. Учурда аларды азык-түлүк менен жергиликтүү бийлик камсыздап жатат. Ошондой эле мындан ары дагы памирлик кыргыздарды көчүрүп келүү ыктымал экенин айтат. Социалдык башкармалыктын жетекчиси Сары Могол айыл өкмөтүнүн эли жакшы шартта жашай турганын белгиледи. Себеби жанында көмүр кени бар. Анда иштегендер аз дегенде күнүнө 2000 сом, жакшы болгондо 6000-7000 сом табышат. Мал чарбачылыгы менен алектенүүгө да ылайыктуу жер. Балтабаевдин айтымында, памирлик кыргыздарды ушундай жумушка тартуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Индонезиянын түштүк Суматра аймагында автобус кулап 24 адам каза болду. Андан сырткары 16 жүргүнчү жарадар болгон. Бул тууралуу Синхуа агенттиги жазды. Окуя 24 декабрга караган түнү Пагар-Алам аймагында болгон. 40 жүргүнчүнү ташып бараткан автобус жолдон чыгып Капчыгайга кулап кеткен. Кырсык болгон жерде издөө куткаруу иштери жүргүзүлдү. Жабырлануучулар жакынкы ооруканага жеткирилген. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар менен күрөшүү агенттигинин айтымында, каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн. Мексиканын түштүгүндөгү Халапа-де-Диас шаарында Рождество кечесинде белгисиз кишилер имаратка кирип келип, аталган кааланын башчысын кошуп 6 кишини алып кетишти. Бул тууралуу РИА Новости аймактык басылмаларга шилтеме берүү менен жазды. Куралчан топ Диф аталышындагы муниципалдык борборуна кирип келип, туугандары жана үй бүлөсү менен эс алып жүргөн шаар башчысы Артуро Гарсио Веласкести өлтүрүп кетишкен деп айтылат маалыматта. Ал эми аймактык ЖМКлар прокуратурадагы маалымат булактарына таянуу менен атышуудан 6 киши каза тапканын жазышкан. Алардын айтымында, максаттары мэрге кол салуу болгон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Артуро Гарсио ушул жылдын октябрь айында башкы прокуратура тарабынан кармалып, кишилерди уурдоого катышкан деп шектелип жаткан. Жыйынтыгында курал жаракты мыйзамсыз колдонууга айыпталып, сот залынан бошотулган. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 декабрда Орусия менен аннексияланган Крымды байланыштырган Керчь кысыгындагы көпүрө аркылуу өткөн поезддин каттамын ачты. Украинанын президентинин Крымдагы өкүлчүлүгү муну сынга алды. Ошондой эле Путиндин Крым менен Севастополго барганын айыптады. Орусиянын бул аракети Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн одоно бузуу болуп саналат. Кремль жалпыга маалым принциптерди жана эл аралык укукту сактабаганын көрсөтөт деп айтылат билдирүүдө. Керчь кырсыгына курулган көпүрө автоунаа үчүн былтыр май айында
айында ачылган, андан кийин жүк ташууга уруксат берилген. Ушул жылдын май айында Путин көпүрөдөгү темир жол мөөнөтүнөн мурда курулуп бүтөт деп убада берген. Узундугу 19 чакырымды түзгөн көпүрөнүн курулушуна 3,7 миллиард доллар жумшалган. Расмий Киев Москванын бул долбоорун сынга алган. Европа биримдиги болсо Орусия менен Крымдын ортосундагы көпүрөнү курган компанияларга санкция салган.